Сиз кайсы фирма? Biz avtorunlukta жасадык эле. Кайсы фирма? Бизге Аюк деген фирма менен. Аты жөнү? Сыргакка неме кылып суп катары киребиз деп ушинтип алдык эле да. Столойлорун полный биз жасаганбыз. Ощущенияларын ошол жердеги. То есть анда сиздер азыр сизден сыргак карыз болду да ошондо? Ошондой болуп калат да, мыйзамына караганда ошондой болуп калат да. Ооба. Биз ошентип жасаганбыз да. Канча сомдук жумуш? Бизге 175 миллионлук. Азыр бул айтылган баягы айтылган суммадан отдельный. бул Бул өзүнчө. отдельный. Биз мисалы администрациясын, асфальтын, ирригациялардын, каналдарды жасап берсек, мен баардык жумушка жетиш кыйын да. Буларды өзү алып келип, кухнясын силер жасайсыңар деп мен үстүмөн салып берген да булардычы. Тезирээк бүтүшсүн деп туруп, буларды мен үстүмөн салып берген. Анан булар столойлорун жасап баштаган да. Анан булардын жасаган жумушу отдельный еще 135 миллион, 137 миллион деп эсептеп жүрүшөт. 175 миллион. 175 Ал миллион. өткөрүлүп алынды? Өткөрүп жок алын элек да. Эми бүткөнбүз жумуштары полный. Колдонулуп атабы? Колдонуп атат, баары иштеп атат. Кантип адамдар Адамдар кирип, кирип, чай ичип, тамактанып, арендага берилип, акчалар анын акчасы мэрияга түшүп атат. түшүп атат ооба. Түшүп атат. Анан бизде дагы башка мына биринчи поликлиникалар бар, ошолорду дагы жасаган элек. Эми баштаганда иштер То токтоп есть калды да. жок, сиз мынтип айтсаңыз, азыр авторынктагы ашканалардын акчасынан канча сомдук бааланган? Жалпы 175 миллиондук 175 миллион сомдук жумуш кылгансыздар. Анын канчасы берилди? Вообще ал элек биз акча. Бир тыйын акча албай эле. Өзүбүз акча расход кылып, өзүбүз неме кылганбыз элечи. Макул. Андан кийинки экинчи жумушуңуз? Экинчи жумуш биринчи поликлиника бар. Биринчи поликлиниканын несин кылдыңыз? Эми иш баштаганыбызда материалдарды алып, бусталарды салып неме алганыбызда иш токтоп калып, То есть эмне жумушуна? ремонт общий. Капитальный Капремонт. Капремонт кылып. Олорун жасадык. Жок, жасадыңыздарбы же? Эми жасап баштаганыбызда токтоп калды да. Бирок Ал акчалар киргизип канчага бааланган? Биз 5 миллион киргизип койдук, азыр 14 миллионго ошондойго киргизилген экен немеси. То есть 5 миллиондук материалды алып келип койдуңар. Ооба. Материалдар алып, усталарды иштетип, баштаганыбызда иш токтоп калды да. 14 миллион. Ошондо жалпы сизден канча карыз болуп атат мэрия? Биз где-то ошо 180 миллион ошондой неме болуп калат да. Ошол иштерибизге. Жалпысына. Эки жумушуңузга. Эки жумушубузга. Болду, түшүндүм. Жерде дагы бир маселе, ошо кече Жеңишбек Токторбаевич өзү интервью бербедиби Азаттыкка? Ошондо берип атканда 5 подрядчик келген жок. Ошо өзү атаган. Айтпадыбы? Эрнис, Айбек, Семетей, Мелис депчи. Эң крупныйлар ошолордо да азыр. Суммалар. Эң крупныйлар. Биз буга чейин да чогулуп жаңы мэрге киргенбиз, суранганбыз, акчабыз берип берсең. Эмес дегенде деле монголордук азыр 100 миллион, 30 миллион, 200 миллион. Ал жерде азыр Айбеканыкы 300 миллион бар мисалга. Теги Семетейканыкы где-то бир 700 миллионду айтып жүрөт кече Азаттыкка айтыптыр. Андан сырткары берки Эрнисканыкы 180 миллион бар. Көп да андай. Ушундай. Мына Абдыкадыров көчө боюнча да айтып коеюнчу, мосткочу. Абдыкадыров мосттон чыкканда сайдык-майдыктар бузулуп, жасалып атпайбы жол. Ошону башында мен баштагам. Башында параллельный проектирование деп аны дагы баштап, полный сносторун кылып, мусорларын алып чыгып, под асфальт даяр кылып койгондо, УГД өзүбүз жасайбыз деп алып койду. Ал жерде да бир 22 миллиондай акча жатат. Ал келишим бар беле? Келишим эчтеке жок. Жөн эле сөз менен эле сен башта сен бүтүр, сен кыла бер деген. Сайдыктын заборун биз тосуп бергенбиз, сносун бүзүп, акты менен материалдарын өткөрүп бергенбиз. Ал жерде үйлөрдү снос кылып алып чыгып Эми кеткенбиз. ушунча болуптур. Ушу боюнча укук коргоо органдарына кайрылдыңызбы? Азыр мисалы УГДнын үстүнөн эмне үчүн сиз азыр прокуратурага арызданбай отурасыз? Эмне үчүн ошол мэрдин ошо коркуткандар боюнча прокуратурага жазбай отурасыз? Же жаздыңызбы? Жок, жазган жокмун. Эмнеге жазбайсыз? Эме администрацияга эле айткам. Жок, администрацияга айткан башка, бирок чындап ал эми ал саясий баа берет. Берки укук коргоо органдары кадимкидей юридикалык баа бериш керек дагы. Мен биринчи мындай барып, жөн эле мындай сүйлөшүп чечип берет деген үмүт менен жүрөбүз да. Же берип каларбы, мынтип калабы депчи. Жок, ал азыр эми кетти. Ал эми чөнтөгүнөн бербейт да. Ал мэрия бериш керек да. Бериш керек. Ал айтат, мэрия да бербейбиз десе кайрылабыз да. жо мэрия береби, бербейби, бирок азыр мисалы мына ишиңиз, жанагы Абдыкадыров көчө боюнча. Сиз жумушту кылдыңыз. Анан ал жерге акчаны салдыңыз. Ооракерчилик кетти, нерв кетти дегендей. Анан ишти мындай бардыгын тазалап,
Баягы жумушту эмне десе болот? Эми асфальтын кылып эле анан ошол жерге баягы лента кескенге катышып кала турган жерине келгенде алар алып койсо. Алып койду. Анан ошонун негизи башталганына дагы, кайра башталып бүткөнгө чейин алып койгонуна дагы юридикалык баа бериш керекпи деп ойлойм да. Жок, бериш керек. Эгерде азыр Анда жазбайсызбы ошону? жок, жазам азыр УГД мен айтам азыр. УГДга бар айттым ужечи. Ошонун акчасын бергиле десем, проектси бүтө элек дейт. Проектси бүтсө дейт, биз дейт сага акчаңды чыгарып беребиз дейт. Эгерде ошол проекти бүтүп, ошондо да акчамды чыгарып бербесе, анда мен жазам анда. Башка аргам жок жазгыбаганга. Так, кимдер калды?